Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдогон 12, ага каршы 3 үгүт тобу түзүлдү. Кыргызстандык студенттер үчүн Белоруссия акысыз орундарды бөлдү. Коронавируска каршы эмдөөнү алгач кимдер жана кайсы аймактар алат? Бул жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдогон жана ага каршы үгүт топтору Борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталды. Маалымат кылайык, Конституциянын референдумга коюлуучу долбоорун колдогон 12, ал эми ага каршы 3 үгүт тобу түзүлдү. Үгүт топтор 25 марттан тартып КТРК жана ЛТР телеканалдары аркылуу биринчи жеке, андан соң дебат түрүндө үгүт жүргүзүшөт. Белгилей кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өтөт. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги алгач кайсы аймактарда коронавируска каршы эмдөө пунктлары ачылары туурасында маалымат берди. Вакцинациянын алгачкы этабы Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда ишке кирет. Учурда бардык региондордо эмдөө иштерин уюштуруу боюнча медиктерди окутуу тренингтери башталды. Бишкек шаарында алгачкы 5 пункт, 4 бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборунда жана номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ачылат. Чүйдө Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы үй бүлөлүк медицина борборлорунда, Ошто номер 8 жана номер 10 үй бүлөлүк медицина борборлорунда ачылат. Андан соң ыкчам байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен башка аймактарда эмдөө пунктлары уюштурула баштайт. 2021-2022 окуу жылында кыргызстандыктарга Белоруссия жогорку окуу жайларында билим алууга 12 гранттык орун бөлдү. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Маалымат кылайык, Беларустун Кыргызстандагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси Андрей Страчко менен министр Алмазбек Бейшеналиев жолугуп, алар билим берүү жана илим жаатындагы Кыргыз-Беларус кызматташтыгынын перспективдүү маселелерин талкуулашкан. Эки мамлекеттин университеттеринде окуу үчүн жыл сайын 10го чейин гранттык орун каралат. Быйыл Беларусь кыргызстандыктарга дагы 12 гранттык орун бөлгөн.